Арбаңыздар ардактуу телекөрүүчүлөр, кутмандуу Шуак күнүңүздөр менен барыңыздарга бүгүнкү ата мекенди коргоо күнү менен куттуктайбыз. Айтат экен, эл жигит эл четинде, жоо бетинде деп бүгүн мынакей жалпы республика боюнча эр азаматтардын майрамы. Бүгүн ошол эр азаматтардын майрамында дагы 7 канал баарыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайбыз. Ар дайым ошол эл четинде, жоо бетинде болуп, мекенди коргоп аман болуңуздар. Ар дайым сиздер үчүн мыкты маанай тартылаган атайын майрамдык чыгарылыш сиздердин назарыңыздарда, андыктан кабыл алыңыздар. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн майрамдык чыгарылышта дагы жалпы биздин эр азаматтарды, мекен коргоочуларын, андан баягы айтып коет, улуу ата мекендик согуштун ардагерлерин, Афган согушунун ардагерлерин, жалпы ушул мекенди коргогон биздин мырзаларды куттуктап, бүгүн дагы биздин куттуу студиябыздын кадырлуу коноктор келип, өздөрүнүн бир жакшы ой пикирин айтып, жакшы ырларын окуп, бүгүн сиздерди кубанткан турат. Себеп дегенде бул кандай конокторду десеңиздер, булар жазмакер акындар, калеми курч, мына ошол ар дайым китеп бетине өзүнүн баягы жүрөктөн чыккан бир сүйүүсүн деп коебуз, жүрөктөн чыккан бир оюн китеп бетине түшүргөн биздин жазмакер акындар бүгүн биздин куттуу студиянын кадырлуу меймандары. Кош келиңиздер. Мана жакшыбы? Жалпы биздин апалар, аталар, анан кийин мынакей биздин датнака болгон биздин инибиз, бүгүн атайын жалпы биздин мекен коргоочуларын куттуктайбыз деп бүгүн өзгөчө бир форма менен келипсиздер. Мен бир кол чаап коеюнчу сиздерчи. Жазмакер акын дегенде өзүңүздөр байкадыңыздар, биздин столдун бети китепке толгон. Себеп дегенде ар биринин өзүнүн чыгарган китептери бар, авторлук чыгармалары бар. Ошондуктан мен бизге келген коноктор менен катарынан тааныштырайын. Эң аксакалы баягы айтып коет экен, аксакалды кары агып жаткандар деп Эрмек апабыз отурат. Эрмекжан, негизи эле акындардын бүгүн кандай кылып куттуктадык таң эрте? Таң эрте акындар өзүнүн салты боюнча жок дегенде 2 сап болсо да кураштырып, тааныштарына ыр жаза коюп, телефон аркылуу болсо дагы онлайн түрүндө куттукташуу болдук. Эргип кеткен дагы бир эки обончуларыбыз бар эле, алар обондо эле чыгарып ийгенге жетишти десек болот, эми баягы күндүн маанайына жараша. Андан кийин алдын ала даярданган боюнча бул студияга келип өзүбүз эле куттукташпай, кыргыз элин жалпы деле куттуктап, каалоо тилибизди айтып, ырларыбызды арнап койсок деген ниет менен келдик. Жакшы. Ошондуктан урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин экранга жакыныраак отуруңуздар. Себеп дегенде бүгүн сиздер үчүн, жалпы мырзалар үчүн биздин акындар сонун ыр саптарын жазып келген. Өзүңүздөр көргөндөй столдун бети китепке толгон. Анын баарында бүгүн сиздердин майрамыңыздарды куттуктаган ыр саптары бар. Негизи эле ошол Барчынбек Бугубаев атындагы баягы топ жылдыз бар. Ошол жөнүндө айтсаңыз. Эми бул Барчынбек Бугубаевдин менен аталып калышы биздин фонддун. Барчынбек Бугубаев 90-жылдарда эң Кыргызстанга таанымал белгилүү болуп, чыгармачылыгы ташкында өркүндөп турган учуру болчу. Ошол эле жылдарда жаштыгына карабай, жаштар сыйлыгын, Ариата алтын калем сыйлыктарына татыктуу болгон. Бул өзү филология факультетин бүтүп, билими жагынан дагы жеткиликтүү болду. Анан негизинен бул мекен жөнүндө көбүрөөк көңүл бурган акында. Анан кийин жаратылыш жөнүндө дегеле балдар адабиятына да кызыккан ар тараптуу. Мекенчил акын. Өзгөчө мекенчил акында, аябай жүрөгү менен берилген. Эми акындардын көбү эле жер жарылса менин жүрөгүм аркылуу өтөт деп коюшат, бирок акындын да акыны бар да. Эми бул Барчынбектики өзгөчө өтө берилген. Ар бир сабында, ар бир ырында ошо мекенди кандай сүйгөнү ар бир сабынан көрүнүп билинип турат. Мынакей Эрмек апа, баягыл чындыгында баягыл акындык өнөр бир жөн эле жерден келип албайт, анын ичинде бир жараткандан берген бир талант болот эмеспи? Анан буга чейин дагы сизди көргөнбүз, жакшы ыр саптарыңыз бар. Ошондуктан эми жалпы биздин көрүүчүлөргө бир жакшы ырыңызды окуп бериңиз. Кайсыл ырды окуп бересиз азыр жалпы майрамга карата? Эми мындай, бул майрам бүгүн биз Кыргыз Республикасынын эле мекен коргоочуларынын майрамы деп баягы эгемендик алгандан кийин ушундай бөлүп алдык. Бирок буга чейин жалпы союз боюнча майрамдалган күнү эле армиянын күнү болуп, керек болсо эгер тарыхына кызыга берсек, 18-19 жылдан башталганда бул демилге кызыл армиянын күнү болуп. Андан бери анын ортосунда согуштар болду, тиндей болду. Керек болсо бул мекенди коргоо ыйык милдети биздин ата бабалардан келаткан салттуу көрүнүш да. Биздин ата бабалар эч жактан эле. Анан ошон үчүн мен азыр бул жерде бир эле мырзалар деп атын атабай, биздин эми андан ашык кете албасам да өзүбүздүн жалпы кыргыз элин ушул бүгүнкү майрам менен куттуктап, кыргыз эли деген бир ырды окуп берип койсом.
чогуу биздин телекөрүүчүлөр менен чогуу калык. Кыргыз эли деген Кыргыз эли улуу дарак бутагындай ыргалган, кыргыз эли 40 уруудан куралган. Себебинен жоокерчилик замандын чар тарапка чачкын болуп тараган. Нарк населен жоготпой, нарксыздыкты жолотпой, кырандары кыйлабар, кыргызды кыр ашырар. Түпкүлүктү ала тоосун байырлап, түмөн калктын катарында алгалап, кыргыздардын биримдиги күчүндө кырсыктардан ата журтун калкалап, баба салтын сактаган, балта сапка жараган, түптүү улут кыргыздар түп түз жүргөн ачык шаар. Кыргыз үчүн жерде калып өлбөгөн, кырылса да күнкорлукка көнбөгөн, дарак сындуу тамыр жайып кыргыздар азаттыктан азыктанып көктөгөн. Акыл калчап бакайдай, айбат күтүп манастай, кыргыз эли намыстуу, кылган иши маңыздуу. Кыргыз эли намыстуу, кылган иши маңыздуу. Айбали, калчабала. Жалпы бул кыргыз эли жөнүндө кыргыздын баарынын үлүшү бар деп эсептейм да. Бул эми мекен коргооч бүт жүрөгүндө бар. Байыртан эле ушул жер коргоп, эл коргоп келатышпайбы? Ошону улант. Эгер муну улантып да кайта турган болсом, бул кыргыздардын да бир өзгөчөлүгү, эми башкаларга аралашпай эле коеюн. Жалаң эле эр жигиттер, белеги күчтүүлөр, жалын жүрөктөр эмес. Биздин кыргыздардын кыздары да мекен коргоодо алдыңкы катарда турган. Мисалы үчүн мына аңызга айланган Жаңыл мырзаны ким билбейт? Бүт өмүрүн ошого арнап керек үй бүлөлүк бакчысынан да ошол эли жерин коргоонду биринчи планга койгон кыз чыккан. Андан кийин ата мекендик согуш убагында деле эми бирден мисал айтып атам да. Рафа Айдарбекова деген врач, бул өзү фронтко чейин барып, ошол жерден беркез катардагы солдаттар сыяктуу эле түн катып, күндүз ок кечип, ок аралап, ошол жерде канча кызмат өтөдү. Анын бактысында жараша аман келип, кайра элге кызмат өтөдү. Мисалы үчүн мен ушул Рафа Айдарбекова жөнүндө деле ырым бар. Эгер уруксат болсо, аны деле окуп койсом болот. Эми Рафаны эле алда китепте болсо керек. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, менин колумдагы ошол китеп Эрмек апабыздын Жашнакай поэма жана ырлар жинагы Кыргын деген китеп экен. Бул чакан китеп, чөнтөк китеп деп коет. Патриоттук темалар өзүн жуу болот эмеспи? Анан өзүңүз айтып атасыз, ошол жөнүндө ыр жаздым элем, ошол жөнүндө бир ырым окуп койсом деп, Ушул китепти сизге берейин, китепти карап окуйсуз да. Китепти карап коеюн, эми шпаргалка болбосо да болбойт го ушул жашта. Туура, эми сиздерде баягы ыр көп, анын баарын жатташ чындыгында кыйын да. Ал үчүн айтып жүрүш. Ырдай турган ырыңды жаттай албайсың да негизиндечи. Сиздердин деген эми китеп канчалаган ырлар бар, а? Адашып каласың. Адашып каласың, туура. Адашып калат. Жок, анан үстүнө бул илгеркилер эмне үчүн тиги жанагы оосек уланган. Ошолордуку жакшы экен. Ушундай отурган жерден эч качан мынтип китеп кагаз карабайт. Алар көңүлүнө түйгөн дагы баардык жерде оосек айтышкан. Мен ошондой карыяларды, апаларды да угуп калдым да. Анан кийин алардын өнөрүнө таң калам. Бизде бир ушундуктай дикторлор болчу эле го, радио дикторлор. Ар бир киши эчтеңки салам айткандан баштап, отуруп, анан кийин сүйлөгөн сөздөрү өзүнчө эле бир эле жүк көтөргүч диктордун сөзү. Кийин эле ошо кулагыма жаңырай берет. Анан бир Алиев элеген бир кишинин эле дикторду окшоштуруп калып жүрдүм ошого. Анан таппай жүрдүм да ошол кишилерге таппай калдым ошо бойдон эле бир окшош дикторлор. Анан окулуктуу болот экен да ошондон. Эми алардай биз жок дегенде даяр ырды да ошентип окуп бере албаган кемчилигибиз бар да. Айдарбекова Рафага тынч жаткан ата мекенге фашисттер бүлүк салганын, ошондо Рафа окуусун жаңыдан бүтүп жатканын, жүрөксүп токтоп турбастан фронтко түптүс барганын, аскердик враччанада капитан наамын алганын, жарадар канча жоокерди ажалдан алып калганын, эр деген баалап өкмөттө көп медаль орден такканын, илгери сүрөп өлкөнүн илимий иштери тармагын, согуштан кийин белсенип илимди терең казганын, жогорку окуу жайында 30 жыл кыргыз жаштарын билимге канык сугарган таалимдүү асыл жактарын, эл үчүн жанын аябай эң татаал жолду басканын, жамгырдай төксөм жарашат татыктуу ишин Рафанын, анткени кылган кызматын эл сындап эчак жактырган, кем эмес дешип эрдиги эжеси Жаңыл мырзадан. Мынакей сага кол чабуулар болду, бир кол чабып коелу.
Урматтуу телекөрүүчүлөр, көрдүңүздөр, биздин жигиттер эле эмес, кыздарыбыз дагы ошол убакта мекенди коргоо үчүн чоң бир өздөрүнүн салымын кошкон. Анан ошол эрдиктерин, ошол кылган эмгектерин баалап, биздин акындар ар дайым мына ошол мыкты инсандарга ыр жазып келген, сизге ыраазычылык билдирели. Анан бизде сөз кезегин кийинки биздин Зинат Адранова жигебиз, ошол топ жылдыздын мүчөсү, бүгүн өзүнүн калемине таандык ырларын алып келип отурат. Манайыңыз кандай? Бүгүн негедир ойлонуп отурасыз, үйгө барганда чалды кандай кылып куттуктайм, балдарымы кандай кылып куттуктайм деп ойлонуп отурасызбы? Саламатсыздарбы? Ошо майрамыңыздар менен ушул негизи бала күндөн ушул даталуу күндөрдө өзгөчө толкунданып, ошол эми аталарыбызды, агаларыбызды, классташтарыбызды куттуктачу элек. Бул өзгөчө күн да. Анан мен бүгүн өзүм проза жазам, анан окуп коеюн дегеним Барчынбек Бугубаевдин ошо Кыргызстан деген ырын окуп коеюн саптарды. Кыргызстан, кары же жигитсиңби, кыл чылбыры чечилген күлүксүңбү, тарых деген асканы аман ашкан, таалай багы теңме тең үмүтсүңбү, уул кызың бар эмеспи калыс мыкты, убайдан элди жерди алып чыкчу, дүйнөлүк жарыштарда бирге жүрүп, дүрбүдөй жакындатар алыстыкты. Аяламга жаңырып обондоруң, адамзатка жакшы да оңолгонуң, бул дүйнөдөн түбөлүк тура калып, булуттардын артында жоголбодуң. Кыргызстан, сүйөм жер асманыңды, айкөл дүйнө кайраттуу жаштарыңды, жигер берип жашоого шыктандырат, жирей чуркап жаз жели бактарыңды. Айбайле, бул Барчынбек Бугаевдин ыры. Мен тааныштырганда Зинат же жазмакер акын деп сизди акын катары тааныштырдым. Акындардын арасында ошо аңгемелер жазып, кошулуп жүрөм да, проза. Өзүңүздүн жазган ырларыңыз бар, ошондон бирди окуп бербейсизби? Мен өзүм башында жазганым бар эле. Кол сунуп көк асманга, сездим күчүн кудуреттин. Жана башка. Сиз эстеп туруңуз, себеп дегенде биздин мырзаларга сөз бербесек болбойт, себеп дегенде бүгүн майрамы болгондон кийин биздин бул жерде мынакей Алмаз байке отурат. Майрамдык маанай кандай, Алмаз байке? Жакшы, арыбаңыздар, рахмат. Себеп дегенде сиздердин майрам жалпы Кыргызстанда жигиттердин, жокерлердин майрамы. Бир куттуктабойлу келиңиз экрандан. Арыбаңыздар, урматтуу бүгүнкү Кыргыз элимдин, жеримдин, ошондой эле бүгүнкү ата мекенди коргоо күнүңүздөр баарыңыздарды куттуктайм. Ошон менен бирге мекенибизде тынчтык, элибизде токчулук болсун, мекенин чегинде бекем туруп, ар бирибиз аман болобу. Аман болобу. Кыздардын арасында негеде сүрдүп отуруп калдык. Жазмакер акындап калдык. Канча жыл болчу акындыкка баягы кызыгып, калемиңиз курчу, ыр жазып баштаганыңызга? Эми мен окуучу кезинде анча жашап калчумун, андан кийин токтоп калды. Анан бул кийинки 2-3 жылдан бери жазгым келип, 4 жыл болду да. Анан кийин бул Барчынбек Бугаевдин эмеге адай иримге кошулуп калганда бирден бир себеп ошол болуп калды. Мен жазганды көрүп калышы, бирге болушу дагы кошумча сабактар болот экен, рас. Билбегенди үйрөнүп, эжелер менен келиптем. Азыр өзүңүздүн жазган ырыңыздан бирди окуп бериңиз. Ооба, бул жаңы жаздым, бул Жокер деп. Эми карап көрөйүн. Майрамда. Ата мен көбүнчө лирикалык ырлар. Анан Жокерге бүгүн майрам күнү деп түндө чыккан эле коем. Жокер. Мекендин тынчтыгы колунда, милдетин аркалап жонуна. Жокер бул кан жанын аябас, айтылган анты бар мойнунда. Жокер бул мекендин дубалы, бек кармап колуна куралын, турганда эл уулун чеп болуп, гүлдөгөн жашоону куралы. Душмандын торуп жолдорун, татыгын берип жаман ойлорун. Жокер туруп мекен чегинде, элдин бейкуттугун ойлогон. Бейпилдик сайрандап жеримде, ыргоштоп жашоосун элимдин, тынчтыктын символу ак кептер, саймалап учуштун көктөмдө.
тынчтыктын символу ак кептер саймалап учурсун көктөмдө. Айбали, мынакей карачы. Биздин көрүүчүлөр дагы ошол убакта эле ошол жоокерлер дагы биздин эфирде көрүп жатса, биздин бүгүнкү чыгарылышты көрүп жатса, негедир дух байлап, өзүнчө бир эргүү алып жаткан болуш керек, а? Рахмат, ушундай калемиңиз курчу берсин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, негизи эле акын болуш каяктан келет? Азыр мен азыркы сөздү мына ошол Орускан Мырзакожоевго бергем турат. Акын бир канча китептердин автору. Орускан жага кош келипсиз. Мана жакшыбы? Жакшы. Негизи эле акын болуш каяктан келет бул? Бияктан. Бул баягы эме деген салмасыздарбы? Биринчи саламдашып алайын. Уже мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, бүгүнкү силердин эфирден көлдөгү туугандарымды, инилеримди, агаларымды, күйөө балдарымды бүгүнкү майрам менен куттуктап кетейин. Жалпы баарыңыздарга салам. Бул акын болуш эң кыйын. Баягы адамга адам болуу, күндөн күнгө адам болуу кыйын дегендей эле, акын болуу деле мындай кыйын, түйшүк. Баягы айтып кетсем, адам башынан өткөн нерсени уже жазганга туура келип акын болот экенсиң. Ошол мен мисалы таң калам да, мен деле башыман көп нерсе өтүп атат. Бирок жаза албайм мен ал нерсеничи. Анан бул акындык деле бир өнөр болсо керек, а? Эми өнөр ооба, өнөр десе да болот. Бул эми айтып коет го, жараткандан берген бири акын болот экен, бири шопур болот экен, бири врач болот экен дегендей. Ошол акындык өнөр сизде бар экен. Ошо мен ошо акын болом деп деле көп маани бербептирмин. Анан бала кезде өзүм самачмын, артист болсом, ырдап жүргөндө аябай, мектепте жүргөндө бала чагым аябай эне атабыз бар. Жакшы мындай күндөрдү өткөрдүк бала чакты эстесем. Ээн эркин мектептин кружокторуна катышып, ырдап, баягы мектептеги болгон эмелерге катышып, кружокторго катышып, монологторду сүйлөп, мындай өзүм ошондой анан. Ошондой эле байкадыңыз. Ошол характеристикам ушуга чейин сакталып акын болот экен да. Баягы артистический эме бар депчи. Чеберчилик. Ошол анан андай деле ырчы болгон жокмун. Андай деле эме болгон жокмун. Түйшүктүн баягы ойлогон ойдун запкысын кыстаган турмуш жеңет болуп, турмуштун эмесинен эч жерде окуган жокмун. Бирок иштеп атам азыр. Шүгүр байланыш бөлүмүндө иштейм. Орускан жага, негизи эле ошол эч жерде иштеген жокмун, эч жерде окуган жокмун деп атпайбы? Акын окубай жатып деле ыр жазып болот болуш керек. Болот экен. Болот экен. Анда бир ырыңызды окуп бериңиз келиңиз. Окуп берейин, ошо мекен жатып жазган ырлардан бирди. Мекен жөнүндө бир 2 куплет ырым бар, ошону биринчи айтайын да анан китептен окуп берейин. Карлыгачтай чаркайланам ыр менен, карааныңдан кагылайын мекеним. Канчалаган акындар ыр жазса да, түгөнбөгөн байлык сымал экенин. Жан дүйнөбүз тоону гана сүйө алат. Жаратылыш дем күч мага бере алат. Карагайлар арча жыттуу тоолорум, кыргыз гана мекен үчүн күйө алат. Айбали. Азыр өзүңүз көлдүн кызы болот экенсиз. Көлдүктөр көрсө, ой, баягы биздин акын го, биздин кызыбыз го деп суктанып турган чак. Анан китебиңизде бар экен, бул өзүңүздүн автордук китеп. Ошолдон да бир чыгарма окуп бериңиз. Кандай ошо көлүмө арналган ыр деле мекен жөнүндө ал делечи. Мекен жөнүндө. Ошону баягы ушул силердин берүүңөрдөн пайдаланып, ошол Ала тоомдон Ысык көлүн келиңиз. Окуп берейинчи. Ушул бир туугандарым баары көрүп турса сүйүнүп калышсын. Бермети Ала тоонун Ысык көлүм, жер бетинин бейишисиң ак суу жерим. Ар дайым атыңды угуп сыймыктанып, арнады кызың сага ыр берметин. Көркөмдү көлдүн төрү ак суу жерим, көрк кошкон көркүңө кереметсиң, аскасы айга күнгө айкалышкан, ак суумдай асыл жерди көрө элекмин. Мекендеп тоолоруңду аркар кулжа, мөңгүдөн ээрип агат ак суу дайра, адырга атайылап күлөккендей, айланат жайда талаан гүлзарларга. Тургандай бирин бири сагынышып,
Өңгүлөр көккө турат чагылышып, мүрөктөй дартка даба сууланыңдар, далайлар даба тапкан айгышып. Баркыңды бирөө билсе, бирөө билбес. Мекен жок бир мен үчүн сага теңдеш. Ким сүйсө ысык көлдү ак сууң сени, ошолор болот мага баары жердеш. Ысык көлдү уктуңуздар. Ушундай таланттуу кызыңыздар бар, ушундай өнөрлүү кызыңыздар бар. Буйруза мына ошол Орускана эжекебиздин дагы көптөгөн жакшы китептери, дагы ушул жарык көргөн жакшы ырлар болсо, сөзсүз алыңыздар, сөзсүз окуңуздар. Сонун чыгарма чындыгында. Анан баягы заман ушундай болуп калбады, баарыбыз телефон. Майрамга деле каратабыз бар. Азыр интернет, Орусканча. Баягы телефондон карайбыз, анан мен азыр жанымда мындай байкап отурсам, Кымбат апабыз, Абыкеев Кымбат апабыз, жазмакер акын телефонун карап отурат. Сиз мына биздин апабыз, таланттуу апабыз, кош келипсиз. Манай жакшыбы? Манай аябай жакшы. Жакшы. Кыргыз элиме саламатсыздар. Бүгүнкү майрамыңыздар менен мекенди коргогон эр азаматтар дайыма ден соолук, ишиңиздерде ийгилик, бакыбат, барчылык жашоо. Эми мен өзүм жөнүндө айта турган болсом, айланайын, мен кеч келген акынмын. Бул эми акын деген, ошону бул акын деген, талант деген өзү адамда 1% боло турган болсо, эмгек 99 болот экен. Анан эмгектенсең чат экен да. Анан ушу жашка келгенде акындыкка келип, ушу Барчынбек Бугабаевдин эмесине, жамаатына кирип чыгарып атам. Бул эми ыр деген, акын деген, эки сөз кошуу деген жараткандан келе турган илхам да. Анан эми мен деле эл катары кеч келгениме деле өкүнбөйм. Ушул акындык турмуш өзү кандай экен жонтөрүм менен сезип, балким алдыда биздин турмуштук тажрыйбада топтолгон нерселерди из калтыруу үчүн китеп жазсамбы деген максаттарым бар эле. Ошого баягы жетемби деген үмүт бар да. Ошондой максаттарды коюп китеп жазсамбы деген. Эми мындай өтүп кеткен бир биздин жашоо турмушта тажрыйбада көрдүк да мындай. Турмушка бир сабак берүүчү адамдардычы, анан ошондой нерселерди китеп жазсамбы деген максаттарым бар болчу. Ошол максаттарым быйыл орундалып атат. Кымбат апа, айтып атып деген китеп жазайын деген ойлорум бар болчу, анан телефонго жазып атам. Анан мен дегенде баягы азыркы жашоодо, азыркы заманда баардыгыбыз көндүк, бирок эми ошол убакта мына Кымбат апамды болуп телефонго дагы бир жаза албаган апалар бар да. Анан Кымбат апабызды карасам, жанатан бери телефондо жазып атыптыр. Телефондо кандай ырлар бар, ошону окуп бериңиз. Эми мен баягы 1-класска келгенде бир аз кичине эмелерим бар да, кемчиликтеримди аябай сиздерден кечирим сурайм. Бүгүн сизди баягы 1-класстын окуучусунда катары ошондой кабыл алыңыздар. Эми бул жерде кичине жазмалык бар эле, бул көз жетпей калды. Биякта башкасын окуп берип коеюн, айланып кетейин. Адамзат деген, адамзат деген эми адам баласы ушинтип кадам менен такшалып анан чоң ийгиликтерге жетет да. Мен кечириңиздер, адамзат деп бул 1998-жылы жазылган ыр экен. Адамзатта түрлүү тактыр таралат. Бири момун, бири жоош саналат. Адамзаттын ичинен кайбир пенде өтө сараң, өтө ачкөз жаралат. Кээ бир пенде өтө токтоо, акылдуу, карап көрсөң кайрат күчү катылуу. Мындай жанга суктанасың кызга, жүрөгүндө түрлүү сырлар катылуу. Намысыңды сактайсың, ыйманыңды бөтөн элге сатпайсың. Ыйман намыс экөө эгиз болобу, актык жолдон эч убакта качпайсың. Бир күндө сен эч нерсе кыла албайсың, Москваны бир күндө кура албайсың. Канча эмгек, канча акыл кетет ага, бир күндө сен падыша боло албайсың. Бир күндө сен акын боло албайсың. Айбали. 1-класстын окуучусу ушундай жазсам да, 10-класска барганда том китептер чыгарып болушуңуз керек. Кымбат апа, рахмат. Өнөрүңүз өркүндөй берсин, калемиңиз курчай берсин. Бул деген сиздин бир жараткандан берген бир талант. Ушул талантты тыштабай, балдарыңыз жөнүндө, неберелер жөнүндө, мекен жөнүндө керек болсо бир оончулар менен иштесеңиз да болот экен. Себеп дегенде ырларыңыздын мазмуну жакшы. Андан кийин биздин мекте Сапаргүл
Апабыз тура токтоматова ошол топ жылдыздын мүчөсү, таланттуу апабыз, өнөрлүү апабыз. Эртеден бери мен башында айтып аттым, китеп десем азыр журналга өтүп баштадык. Журналдан окуйбуз. Эң башкысы биздин бүгүнкү келген конокторубуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, ошол жалпыңыздарды чын жүрөктөн, чын баягы ниетинен мырзаларды майрам менен куттуктап жаткан чагы. Сапаргүл апа кош келиңиз. Мана жакшы. Жакшы. Негизи эле бүгүн кимди куттуктадыңыз эртең менен турганда эле? Ачык айтыңчы. Майрамга карата. Турганда эле Балдарды, балдарым бар, неберелерим куттуктадым. Неберелер. Баягы айтып аттым го, баладан да небере ширин болот деп. Канча небереңиз бар? 13. 13 небере. Буйрузун 13-үңүз 43-кө жетсин, 103-кө жетсин. Ошолордун төрүндө ыр жазып эле өзүңүздүн талантыңызды тартып бериң. Негизи мен ушул апаларга ушундай суктанган жагым бар. Неберелер жөнүндө көп ыр жазат да. Неберем, чөбөрөм, балам, кызым, келиним, анан келини карабай калса келинине кошомат кылып бир жакшы жазып коет. Бүгүн кандай алып келдиңиз? Бүгүн мен эми тиги Баткенде болгон окуядан өзүбүздүн жердешибиз чек арада кыргыз менен тажиктердин ортосунда болгон окуяда өтүп кетти да бул өмүрдөн. Ооба. Анан ошол балабызга Анар Беков дастан Алмазович балабыздын элесине да, жаркын элесине. Анар Беков дастанга таазим. Кең таластын колуну жерин сүйгөн, кыргызым деп жүрөгү согуп турган, эли жерин коргогон эр азамат, кызмат өтөп эл үчүн жанып күйгөн. Антын берип убадага бекем турган, ата тегин кесибин улап келген, небереси полковник Анарбектин кыргыз элин мекенин коргоп келген. Манас ата осуятын так аткарган, жери үчүн, эл үчүн жанын берген. Жаштыгыңды дастанжан сен аябай, чек араны душмандан ал сактаган. Жалындаган дастандын элесине, аза күтүп көңүл айтат энесине. Жүрөгүндө элимдин дайым жашап, көздөрүңдү жайнаган элестете. Жүрөгүндө журтумдун дайым жашап, жайнаган көздөрүңдү элестете. Мынакей, сонун чыгарма экен. Ошол жигит, ошо Баткен окуясында курман болгон жигит сиздердин айылыңыздардан? Менин айылым анан кудамдын да баласы болот. Мынакей. Себеп деген ал жигиттерге канча алкыш айтсак, канча баягы алкып айтсак дагы аздык кылат. Чындыгында мекенди коргоп, ошол убакта Кыргызстандын элим жерим деп туруп, бул убакка чейин баягы Чолпонбой Түлөбердиев, Тунус Айза кыргыздын ошол эле Эламан, ошол эле сиз окуп аткан Дастан окшогон мыкты жигиттер бар экен. Ошолор Тунус айып ошол жерде курман болушту. Чындыгында ал убакта баарыбыздын кабыргабыз кайышты. Бүгүн чындыгында мына ошо Сапаргүл апа айткандай аны эстебесек болбойт. Канча жыл болду ыр жазып баштаганыңызга? Мен мурун эле өзүмдө бар болчу, анан өзүм аралашканыма бир 2 жыл болуп калды. Чымындар учуп жүргөн. Учуп жүрөт да. Анан кармап калып буйруса. Жакшы. Эми ошол калемиңиз кырчы берсин. Баягы чыгармачылыкта мына ушул жамаат болуп жүрбөйсүздарбы? Бул дагы бир дем күч берет да силерге, ыр жазганга. Анан баягы акындар ушундай ынтымактуу келесиңер го. Китеп чыгара коюп, бириңердин китебиңерди сата коюп, бириңердин китебиңерди ала коюп, буйруза, мен ойлойм сиздер ушул баягы топ жылдызда атайын мүчө болуп кирип аткандан кийин китебиңиздер жарык көрсүн. Анда да биздин 7-каналдын эшиги ачык болот. Азыр урматтуу телекөрүүчүлөр, жигиттердин майрамы. Жигиттердин майрамында жигиттерге сөз берели. Эң жаш таланттуу акын. Баягы акын десе бири төкмө акынды ойлойт, бири жазма акынды ойлойт, бирок ошонун ичинде дагы өзүнүн ырларын жазып жүргөн, бул жерде татынакай болгон Нурболот деген жигит бар, өзү студент. Ошол жаш болсо дагы баш болуп, ошол топ жылдызда мүчө. Ассалам алейкум. Майрамыңмен. Апаларың куттуктады эртең. Эрмек апа айтты го, таң ателекте биз ыр жазып, акындарды бесира WhatsApp'тан куттуктай бер дейт да. Туура.
эртең менен көз ачканда эле ошо ырлар келе баштады. Өзүң жандайсың, каяктан болосуң, каяктын кулунусуң, кай жакта окуйсуң? Мен өзүм Нарын районуна караштуу 8 март деген айылдын кулуну болом. Өзүм 8 марттар салам да кой. Эфирден пайдаланып баарыңыздарга салам жолдоп кетмекмин. Өзүм болсо Кыргыз Улуттук университетинин юридикалык факультетинин 3-курсунун студенти болом. Молодец. Бул ошол топ жылдыз тобуна келип кошулганыма аз эле болду. Негизинен 1 айдын жүзү болуп калды. Ошол 1 айдан бери ушул апаларыбыздан, аталарыбыздан сабак алып, мындай такша алып келатабыз десек болот. Баягы жаш акын болгондон кийин мына кымбат эже өзү ачык айтты да. Мен 1-класста окуучусумун депчи. Ансыңарындай жазган ырларыңды мына Эрмек апа турат, акем турат, мына эжекелери турат. Бир сыра каратып коесуңбу, ушул жерин ушул окшошуп атабы, уйкашпай калабы дегендей. Азырынча мындай жаш болгондуктан өзүбүздүн ичибизден эле да, анан Кудай буйрса келечекте болот. Буйрса. Сен деген баягы Кыргыздын келечегине бир өзүңдүн салымын кошо турган жакшы окууң бар экен, ишиң бар экен, мына ошо ыр жазып атыптырсың. Анан башында баягы эфирден сырткарда сүйлөшүп калдык. Айтты да магачы, ушул жигит жакшы ырда айт депчи. Биринчи мындай албайлы. Бүгүн жалпы биздин көрүүчүлөрдү куттуктап туруп бир чыгарма аткарып бербейсиңби? Келиңиздер анда эмесе Сыймык Бейшекеевдин Офицерлер деген чыгармасын аткарып берейин. Биз кол чаап туралы, келиңиздер, чоң, Бүгүнкү жигиттердин майрамына. Сезип дайым жүрөгүмнөн ыйыктыгын мекендин, ишенебиз шегибиз жок, чегаранын бекеммин. Погон кийген ар бир кыргыз офицери силерге, ата журттун сакчысы деп дайым тазим этеммин. Офицерлер, офицерлер, мекенимдин сакчысы. Офицерлер, офицерлер, тынчтык күндүн бактысы. Силерсиңер, силерсиңер, бейпилдиктин ачкычы. Ден соолукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкасы. Ден соолукта жүргүлөчү, өмүр болсун башкасы. Ай вали. Офицерлер азыр кагып өтүрүп атат. Себеп дегенде биздин мына ушул 7-чи каналдагы ар бир чыгарылышыбызды биздин жалпы 7 дубаныбыздагы эл көрөт. Анан кайсыл ырды окуп бересиң? Мен азыр эми өзүмдүн чыгарган ырларым мындай кичине коомчулукка сиңбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан Барчынбек Бугоевдун Асман жерге созулган узак баян деген китебинен Согуш бүттү 9-май күнү деген чыгармасынан үзүндү окуп берейин. Согуш бүттү, Кудай бизге бергени, биздикилер фашисттерди жеңгени, согуш менен кошо кеткен кайрылбай, ата журттун албан субан эрлери. Өлгөн фашист башка түскө куулуп, башка кийим кайра кийип келгени, билген билер, ой санага буйгат, айын дүбит, билмек беле эмнени. Өлгөн фашист өлбөй эле бул күндө, ар кимиңде, ар бириңдин үйүндө, чындыгыңды тамашага жоотуп, чакыртылат ыйманыңа сүйүүгө. Ай вали. Эми кийинки эфирлерде, кийинки берүүлөрдө буйрса өзүңдүн ырларыңды алып келип, авторлук ырым нону окуп берейин. Алдыда мынакей майрамдар көп. Жаз келатат, жаздын баары майрам дегенде, ошол убактарда дагы өзүңдүн бир жакшы жараткан ырларыңы алып келип бересиң деген ишеничтебиз. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушундай бизде майрамдык чыгарылыш, майрамдык маанай. Мен дагы өзүм бүгүн мына ушул сиздерге жүрөгүм жылып турат, себеп дегенде сонун чыгармаларды аткарып бердиңиздер. Эми убакыт деген учкан куш, атайын убакыт бөлүп келдиңиздер. Анан мен эң баягы суктандырган нерсе формаларыңар абдан сонун экен. Каяктан алдыңар? Керек нерседи каалаган нерсе аткарылат экен да. Өзүбүздүн кыялыбызда туура болду, ушул аткарылды. Атайын азаматсыздар, мынакей. Эми суну иштетип келсек десек калп болуп калат да. Тура, атайын мына жигиттер сиздер үчүн бүгүн форманы тиктирип, ырларды жазып, китептерди алып,
кымбат жем телефонду көтөрүп, журналды көтөрүп келип отурушат. Эми Эрмек эже, жыйынтыктайлы. Өзүңүзгө бир сөз берейин, эркин микрофон. Биз эми жаштар ушундай тилектүү болуп атат, 1-классыбыз болуп атат, милдеттенме алгандар болуп атат. Биз мындан ары дагы чыгармачылык көрүнгөбүз, өркүндөп өсө берсин. Ырларыбыз толкундап, эмки келгенде ушул эфирде дайрадай ташып, сиздер жасап атканга үлгүрбөгөндөй деңгээлде болуп калсын. Анан сиздерге албетте рахмат. Ушундай майрам күнү биздин каалоо тилегибизди элге жарыя кылып койгонго жардамдаш болдуңуздар. Биз болсо эми сүрдөсөк да, сүрдөнбөсөк да алыбыздын келишинче элге бир ушул майрам күндө мырза жигиттердин жалпы эле ата бабаларыбыздын ушу мекенди кантип коргогон, ошого кандай маани бергени жөнүндө бир оюбузду билдиргибиз келген. Анан элибизде тынчтык болсун, ылайым согуш болбосун, балдар кызмат өтөсө, жөнөкөй тынчтык эмгек үчүн кызмат өтөсүн деп айткым келет. Рахмат, апалар, аталар, калемиңиздер курчуй берсин. Бүгүн майрамдык чыгарылышта бир биздин жалпы көрүүчүлөргө өзгөчө маанай тартыладыңыздар, өзгөчө жакшы бир маанай тартыладыңыз. Себеп дегенде сиздердин калемиңиздерде өзүңүздөрдүн жазган ырларды окуп бердиңиздер. Бул чек болбосун силерге. Мындан кийин ошол жакшы ырларды окуп турсаңыздар, биздин 7 каналдын эшиги ачык. Ар дайым келип, ырларды окуп, мына араңыздарда эң жашыңыздар, таланттуу жигит отурат. Буйруза биздин эшикке келип турсаңыздар, биз сиздерди ар дайым мына ошол сиздердин ырларыңыздарды жалпы кыргыз элине жеткиргенге дайым даярбыз. Барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу жигиттер, барыңыздарды майрамыңыздар менен куттуктайлы. Майрамыңыздар майрам кылансын. Чындыгында ар дайым мекен үчүн, эл үчүн, жер үчүн өз кызматыңарды аркалай бергиле. Ал эми биз эфирди улантабыз.